Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун таныштырайын. Медерит Тайчиев жалпы команда жаңырды жана оюнга старт берилди. Оюн таласы койт, экинчи кабатка көтөрүп берүү бар. Жакшы мүмкүнчүлүк, алсан сокку болобу. Сокку. Өзүнүн стандарттык абалдардан өтө жакшы сынап көрөт. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде Мухридо Насиров дагы бир кубаттуу сокку. Топ бир аз жакта экинчи кабатка көтөрүп берүү бар. Эч кимге тийген жок. Насировдун соккусу жакшы. Топту токтотуп ортон койлукка сокку барбы? Дагы бир сокку жолдогонго мүмкүнчүлүк бар. Бул ирет дагы Кара Балтанын коргоочулары бул соккуга тосмо коя алды жана голдон сактады. Экинчи, үчүнчү сокку голго айланды. 23 номердеги Абдурахман Абдухак пас чыгарып берет. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Насировдон сокку көрөбүзбү? Жакшы кирип барды сокку. Кубаттуу Насиров. Ага каршы бир оюнчу жакшы пас чыгарып берди. Эч кандай офсайд абалы жок ортоңку өлкө жана бул жерде бирок анын пас өткөргөн жок. Жакшы мүмкүнчүлүк барбы? Дарбазачы бул ирет дагы Талантбековдон экинчи кабатка пас жакшы ойлогон болчу, бирок бул жерде Акмалжан Юлдашев бир аз топко жетишке өтү. Азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар. Пулатжан Шариповдон сокку. Шарипов башкысы топту сактап калды. Мирланбек Кудайбердиевден көтөрүп берүү экинчи кабатка Абдурахман Абдухаковго топ келип түштү. Сокку жолдой ортоңку өлүктө сокку. Дарбазачы Мухриддин Ахмедов. Шумалер жана Кара Балта командаларынын ортосундагы беттештин экинчи бөлүгү старт алды. Номердеги Пулатжан Шарипов топко жетип келди. Ортоңку өлүккө дарбазачы топту колдон чыгарды жана Акмалжан Юлдашев өзү кирип барууда. Бир оюнчуну жазгырганга жетишти. Ортоңку өлүккө алыстан сокку, бирок топ оюнга кошууда ауттан. Чекелге көтөрүп берүү жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок Абдурахман Абдухак Сукеналиев экинчи кабатка көтөрүп берүү бар. Сергей Грищенко тагыраагы Станислав. Эми Элдарда сокку жолдоп көрөт. Сокку бар, бирок дарбазачы Акрам Хожаев өз ордунда. Бул Бегулу экинчи кабатка көтөрүп берүү. Дарбазага чейин таныштуу. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Сокку жана бул жерде кирип барууда. Сокку жолдойбу? Сокку жолдоду. Дарбазадан бийигирээк кетти. Наркозиев кирип барууда. Наркозиевден алыскы бурчка сокку жана гол! Үчүнчү гол. Бул чабуулду токтотту. Башкы калыс командасы бүгүн Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо Кара Балта